Так, мына көрдүңөрбү? Вот после маски Тургор намного лучше. Прям Тургор жакшы. Пластика алганда бир секретти айтып берейинби? Кимдир пластикага барып калсаңар, обязательно ошол нерсени эметкиле. Мен бетимди тарттыргандачы, мындай тарттырганда көбүнчө муч тартып салат да. Мынтип кылып. Байкадыңар эле? Вот это неправильно. Мен кантип тарттыргам? Мен мынтип тарттыргам. Мен мындайынан мындай, анан кайра өйдө мынтип тарттыргам. То есть мындай, анан мындай да. Ошондо результат прям естественный болот экен. А мындай мага вообще жакпайт да. Көбүнчө эле мынтип тартып салышат да, мынтип туруп. Оозу чойлуп страшно болуп калат. Просто я сейчас губу увеличила, анан full face кылып койгом да, full face кылыш керек, девочки, обязательно кылыш керек, ботокс керек. Потому что могу жерде мимика, биздики мы же, блин, 29 аябызда, мы же змейки же, жыланбыз да. Оозубуз жөн турбайт, нервный мы, истеричный мы, стервы мы. Анан постоянно оозубуз мындай да, мынтип калат, тырышып калат. Ошону бошотуп туруш керек. 1 жылда 1, 2 жылда 1 full face керек. Минустары кандай? Бетиң шишийт, мага окшоп 2 ай моунтип болуп жүрөсүңөр. Жана чырагына май тамды да, эмелергечи. Пластикадан не страшно? Пластика эмес, дурочки, это full face. Full face деген ушундай болот. Ну, надо, это профилактика. Ну, спазмдардын профилактикасы. 2 айда тарап, мына уже 1 ай өттү, уже тарап баратат. Да, 1 айдан кийин уже вообще өзүнө келет да. Көп процедуралар косметологияда адамды сулуу кылыш үчүн эмес, картаюуну алдын алыш үчүн жасалат. Тилекке каршы.